урматтуу достор, урматтуу айымдар, сиздер менен кайрадан түз эфирде байланыштамын. Мени көрүп жаткан болсоңуз, үнүмдү угуп жаткан болсоңуз, жооп берип койсоңуз жакшы болот эле. Менин үнүм угуп жатабы, же болбосо көрүнбөй жатамбы, айтып коюңуздар, анан кийин акырындан маекибизди баштай беребиз. Саламатсызбы дейт. Саламатчылык. Кандайсыздар? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Жумуштарыңыздар болуп жатабы? Кандай жашооңуздарда кандай жаңылыктар болуп жатат? Кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Күн сайын кандай максатты көздөп жашап жатасыздар? Плюс белгилери кетти. Жакшы, биздин үнүбүз угулуп, мен жакшы көрүнүп жатыптырмын, Анда биз баштайбыз. Кандайсың дейт Эркинбаева Мунара. YouTube'дан сенин сабактарыңды угуп ушунчалык жан дүйнөм башкача болуп калды. Сага Аллах ыраазы болсун, эң сонун сабактар экен дейт. Мен дагы аябай кубанычтамын. Азыркы учурда биз эми башка айымдар эми мени таанып, өзүнө керектүү нерселерди алып жаткан учуру. Ошондуктан биздин катарыбыз күндөн күнгө көбөйүп жатат. Мени уккан айымдар да күндөн күнгө көбөйүп жатат. Бул мен үчүн абдан чоң ийгилик. Мен ушул күндү күткөнмүн. Ушул менин максатым болчу. Мурда ал кезде Instagram эмне экенин деле билбейм, интернет эмне экенин деле билбейм, бирок менин максатым ушул болчу. Кантип жетемин, кантип ушул нерсени кыламын, башка айымдар менен, көптөгөн айымдар менен кантип пикир алышып, алар менен тыгыз байланышта болом деп ушундай сомнениялар болгон эмес. Болгусо дагы, бирок мен Кудайга тапшырып койгом. Кудайым ал жагын өзү чечип берет, бирок мен айымдар менен биргеликте тыгыз иштешип, өзүмдүн жашоодон алган тажрыйбаларымды, жашоодон кайсы нерседен кыйналсам, кайсы нерседен жыргасам, ошол нерселердин баарын бөлүшүп турам деп ушундай максат койгонмун. Буюрса, максат койгон адамдын эле ар бир максаты аткарыла берет. Эмне максат кылсаңыз эле аткарыла берет. Жакшы максат койсоңуз деле, жаман максат койсоңуз деле. Потому что биз жашап жаткан жашоого разница жок экен да. Сиз жакшы нерсени ойлонуп жатасызбы, жаман нерсени ойлонуп жатасызбы? Эмнени ойлоп жатсаңыз, ошол нерсени бере берет экен да. Ошондуктан максатыңыздарды сөзсүз түрдө жазыңыздар. Бул жерде Бакытка карай 100 кадам китебинде дагы мен өзүм дагы уже биринчи китепти толтуруп бүтүп, андан кийин экинчи китепке өттүм. Анткени бул китепте күн сайын жазуу мындай адатка айланып калат да. Аябай көңүл чөккөндө эле, бир проблема жаралганда эле өзүң алаксытыш керек. Өзүң жакшы бир эмеге настрой кылыш керек да, позитивкечи. Ошол учурда бул китепти ача каласыз дагы. Кайсы күнгө келдиңиз, ошол күндөгү берилген көнүгүүлөрдүн улам окуп, кайрадан окуп отуруп, уже мурда окуган эмеңиз башкача маанини берген болсо, азыркы учурда дагы бир жолу кайталап окусаңыз, уже башкача бир маанини берип калат да. Ошондо уже глубокий, тереңдеп кете бересиз. Мен өзүм да толтурам бул китепти, өзүм дагы иштетем. Биринчи китепти толтуруп бүттүм. Мен ошол толтуруп бүткөндөн кийин менин самооценкам көтөрүлөт. Мен ушул нерсени кылдым, мен күн сайын бир жерде туруп калган жокмун. Мен аракет кылып атам депчи. Ошон үчүн жок дегенде ушундай блокнот алып туруп деле жөн мындай отурганда, үйдө отурганда, күчүңүз жетпеген нерсеге көңүл бурбастан, азыркы учурда менин күчүм эмнеге жетет деп ошол нерсе менен алектенсеңиз, сиз утасыз. Анткени бирден шаг таштап ошол максатыңызга кетип атасыз. Биз деген сразу бир эле кадам таштап туруп максатыбызга жетип алгыбыз келет. Бул деген биринчиден фантастика, экинчиден биз жашоодон ошол максатыбызга жетип, ошол максатыбызга ылайыктуу, татыктуу болуп, даяр болушубуз үчүн ошол максатыбызга чейинки сыноолорду баштан өткөрүшүбүз керек. Болбосо биз көтөрө албай кетебиз, же болбосо кабыл алганды билбейбиз. Мүмкүнчүлүктөр келип турса дагы ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып салышыбыз мүмкүн.
Ошондуктан айтат элем, азыркы учурда кандай кыйынчылыктар болсо да жашооңузда, эмне деген проблемалар болуп атса да, демек сиз ошол алдыда коюп жаткан максатыңызга даярданып атасыз. Мындайча айтканда, Кудай сизди ошол тажрыйба берип жатат сизге. Ошол тажрыйбаны өзүңүзгө колдонуп алып, мындайча айтканда экзаменден өтүп жатасыз. Экзаменден биз канчалык жакшы баа алсак, ошончолук бизге ийгиликтүү аяктаганга университетте бизге чоң мүмкүнчүлүк жаралып берет. Ошондуктан мен айтат элем, азыр эртең менен туруп, мисалы мен түндөсү саат 2-лерде телефондун интернетин өчүрүп, ар бир айымдарга жооп берип анан жатам. Мен сиздерге жана постто да жазгам. Күндүзү кечке чейин иштеп, көптөгөн жумуштарды аткарып бүтүп, ошондо дагы түнү кызымды жаткырып, балдарымды жаткырып коюп, андан кийин үйдөгү иштеримин баарын бүтүрүп коюп, телефондо мага кайрылган ар бир айымдарга жооп берип, 2-3-төрдө жатам депчи. Ошол ар бирине жооп бергенде дагы ар бир кайрылган айымдар ошол башында өткөн проблемалар да. Мындайча айтканда, проблемалардын баары окшош эле, баары эле бирдей, болгону адамдар башка да. Мисалы азыркы учурда кинолор биринин артынан бири чыгып атпайбы? Болгону кинонун мааниси бир, бирок актерлор башка. Биз дагы жашоодо ошондойбуз. Биздин тагдырыбыздын баары окшош, болгону биз өзүбүз башка адамбыз. Мисалы менин деле башымдан өткөн көптөгөн кыйынчылыктарды азыркы учурда көптөгөн айымдар тартып жатат, көрүп жатат. Мен аларды абдан жакшы билем, сезип турамын. Мага ошо жакында өзүмдүн мурдагы наставнигим менен кече жакында сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болуп калды. Анткени мен дагы каалаган маалда жазылып, каалаган маалда мен суроо берип жообун ала албайм да. Өзүнүн эмесине жазылам, убактысына карап, жанагы убактысы болсо анан кийин мага кабар берет да. Ошондо мага айтат, сен канчалык билем, сен боорукерсиң дейт, адамдарга жакшылык кылып, ар бир кайрылган проблемаларга мындай жооп кайтарганга аракет кыласың дейт, бирок бир нерсеге даяр болушуң керек. Эгерде сен кимдир бирөө проблемасын айтып, сенден кеңеш сурап кайрылып аткан болсо, сен ошол адамдын тагдырына жазылган, ошол адамдын кармасын өзүң мойнуңа алганга, какой-то бир частын өзүңдүн мойнуңа алганга даяр болсоң, анда бекер эле каалаган кеңешиңди берип, баарына жардам берип ушинтип жүрө бер дейт да. Анткени мисалы адамдын башына кыйынчылык келген болсо, ошол кыйынчылыкты жоон териси менен сезип, басып өтүш керек экен. Потому что Кудайдын планы менин берген кеңешиме караганда башкандай бийик деп турат да. Анан Кудайдын ошол адамдын алдыда жазыла турган тагдырына мен тоскоолдук кылып, ар түрдүү кеңештерди берип, сиз ушунтай кылышыңыз керек экен деген болсом, анда ошол адамдын басып өтө турган жолу менин тагдырыма жазылып калат экен. Ошондуктан туура түшүнөсүздөр. Акыркы учурда мен көп суроолорго жана ар бир адам кайрылган проблемаларга, көптөгөн көйгөйлөргө кыскача гана жооп берип коем. Өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз, өзгөрүңүз, өзүңүздү оңдоңуз, туура жолго салыңыз деп коем. Анткени мурда ар бирине ушинтип жооп бере берчүмүн. Сиз мынтишиңиз керек, давайте бүгүн мындай кылыңыз, андан кийин мынтиңиз, анан тигинтиңиз, майдалап олтуруп ушинтип жардам бере берчүмүн да. Азыр андай кыла албайм. Себеби мен дагы ал адамдын мойнуна тартыла турган, басып өтө турган жолдорун мен өзүмдүн жашоомо илип алгым келбейт да. Ошондуктан сиздер дагы мисалы жана динде дагы, шариятта да жазылат го, бирөөгө жамандык кылсаң, ошол адамдын абалына түшмөй сайын сен бул дүйнөдөн өтпөйсүң дейт. Ошол эле бирөөгө жакшылык кылган болсоң, ошондой абалга түшүп, сага да кимдир бирөө жакшылык кылат, ошол жакшылыгың сага кайтып келет дегендей, мындай тескери жагында түшүнсөк болот да. Азыр бул жерде суроолор бар экен. Мисалы, көптөгөн айымдар, ушул жерде почти бүт бардык айымдар эле мен өзүмдү кантип табамын? Жашоодо өзүмдүн эмемди, миссиямды кантип табамын деп айтышат. Ошондо мен бул жерде азыр случайно эле могу китепти ачып, сиздерге көрсөтүп отуруп, случайно ачып карасам, ошол суроо, сиздер берип жаткан суроо менин алдымда чыгып калды. Мына мисалы, Бакытка карай 100 кадам китебинде 23-күндөгү көнүгүүдө мен жазганмын. Жашоодогу миссиямды кантип табамын деп суроо берилген темада. Ошол жерде миссияңызды кантип табуу керектигин ар бир кадам суроолор берилет, көнүгүүлөр берилет. Ошол көнүгүүлөрдү аткарып отуруп, суроолорго жооп берип отуруп, өзүңүздүн жашоодогу миссияңызды, жашоодогу өзүңүздүн предназначенияңызды тапканга жардам берет. Мисалы, мен сиздерге окуп берейин. Учурда эмнеге жашап жүргөнүбүздү билбей, эмне менен алектенүүнү да таппай жатабыз, чындыгында.
Бүгүнкү күндөгү темабыз сизге абдан чоң ачылыш жасайт деген ойдомун. Анткени ар бир экинчи аялдын, мындайча айтканда адамдардын көйгөйү кантип өзүмдү табамын, кантип жашоодо өзүмдү туура эме максат коюп, ошол максатыма жете алам деген суроо менен алып урушуп келатышат. Жашоодогу максатыңызды табуу, миссияңызды табуу үчүн эң биринчи сизде өзүңүзгө болгон ишеним болуу керек. Мисалы, кээ бир айымдар бар. Либо кулинария ачсамбы, же швейный цех ачсамбы, же тигиндей ачсамбы, же мындай ачсамбы. Алардын максатын сурасаң, лишь бы акча зарабатывать этиш, А кээ биркилер бар, акча экинчи орунда, бирок мен өзүм ушул жумушту жасагандан рахат аламын. Мага эгерде ушундай мага эме мүмкүнчүлүк болсо, ушул ишти бекер жасаганга да даярмын дейт. Потому что мен бизнес сабактарга көп катышкан эмесмин, бирок мен өзүмдүн башымдан, өзүмдүн моюмда сезгенимди айтып берейин. Өзүң жакшы көргөн жумушту тапканда кала берсе ошол бекер иштегенге да даяр болосуң. Мисалы, мен YouTube каналдарга күнүнө 1 саат 2 сааттан убакыт бөлүп атам, YouTube каналдарга видео тартып, киргизип, мен ошол эмеден бекер иштеп атам. Башка айымдар көрсүн ушул сабактарды. Убактысы болсо, ошол сабакты көрүп, арасынан жок дегенде бир кеңешти болсо дагы алып, анан мага ыраазычылыгын айтса депчи. Мына ошол бекер иштегениңиздин аркасынан сиз акча зарабатывать этесиз. Мындайча айтканда, именно ошол ишиңизден болбосо да башка жактан акчалардын эмеси келип баштайт. Эми улантабыз. Бир нерсе менен алектенүү үчүн көңүлүңүзгө жакын бир иш менен алектенип баштаңыз. Жашоодо өз ордун тапкан адамдар канчалаган иштерди башынан өткөрбөгөн дейсиз, Мисалы, Эдисон деле лампочканы чыгарыш үчүн бизге канча миң жолу канчалаган пробаларды кылган да, бир жолу кылып жасап туруп болбой калды, все таштап койгон эмес. Ал ошол түшүндө көргөн, кандайдыр өзүнө келген знактарды, белгилерди, Кудайдан берилген ушуна белгилерди карап отуруп, точно таппаса да ошонун аркасынан издеп терең түшүп казып отуруп, все равно мен бир нерсе кылышым керек деп түштөрүндө аян берген. Адамдар менен сүйлөшүп отурганда ошол сөздөрү ага как эме белги катары берилип турганда, мына ошентип отуруп ал лампочканы ойлоп тапкан. Ойлоп тапкандан кийин гана мен жашоодо өзүмдүн эмемди таптым, идеямды ишке ашырдым деп өзүнө өзү чоң баа берген. Андан кийин ар түрдүү багытта өзүңүздү сынап көрүүдөн чарчабаңыз дейт. Биз бир орунда турбаш үчүн ар түрдүү багытта иштей беришибиз керек. Бир иш болбоду, значит, болбойт экен. Ошол боюнча самооценкасы түшүп, чарчап, менин жолум жок, мен деген колумдан эч нерсе келбейт деген ар түрдүү шылдоолорду айтып, жатып калган эмебиз бар биздин. Кайсы багытта басып баратсаң